Жумуш берилет. Келбети жаштакай 20 жаштагы кыздар керек. Офисный жумуш. Айлыгы 25-тен 22-ге чейин. Ай, Боронбай ай, ушуга мен барып келсемби я? Мен кайра кайталайм. Келбети жаштакай дейт. Сенин келбетиң страшный. 20 жаштагы, сен 40 жаштасың. Сен экиге бөлөп бара билет. Алпак сарбыр четтим мен. Алпак жүргөнсүз мага. Эй бала, алды кебетең кантет? Кимин кебетесиң кантет я? Ай, могу кошунан балдарын карачы. Өздөрүн таза тыккан алып жүрөт. А сенчи, ушулардан бир жериң кемби? Атаңа окшоп жүрөсүң. Күгүс бүтөсүңөр го кишини күгүс. Бул эмнеси я? Бул эмне? Таза мүлжү сөктү. Таза мүлжү. Жегеним би? Ай, жегеним ушул, ай. Сөктү таза мүлжүт. Аялың страшный сулуу эмес болуп калат. Бул бирге аткан сап. Онушапа, илерки сап. Таза же, мен карма. Таза же. Мага да апам айткан таза же. Таза же өзүң аялың турусук болуп калат деп. Мен да апам сөзүн укпай коюп. Мына, кара чапам. Жегер апам күндө. Assalamu alaikum урматтуу достор. Бизде сүйүнүчтүү кабарлар бар. Четинен баштасам, биздин долбоор НТС телеканалына чыкмай болду. Бирок ошол эфирге чыкканына байланыштуу биздин YouTube каналыбызда ойтобор долбоор токтоп турмакчы. Анткени биздин буга чейинки болгон 7 чыгарылыш НТСтен чыгыш керек. Анан 8 чыгарылыштан баштап НТС телеканалы менен биргеликте Эн Channel Sever каналында ойтобор долбоор кайрадан чыкмакчы. Баарыңыздарга чоң рахмат. Айта кетчү нерсе, биздин каналда жума сайын мурдагыдай эле жаңы видеолор, жаңы долбоорлор чыгып турмакчы. Ошондон биз менен болуңуздар. Кутман таң, Кутман күн, Кутман кеч жана Кутман түн достор. Кыргыздардын арасында Нобель сыйлыгына татыктуу инсандар бар. Мээси катуу иштеп ачылыш жазаганда. Бизде бир видео бар, анын кылымдын ачылышы десең болот. Бирок биринчи адаттагыдай үнүн гана угуп көрөлү. Бул үй эмненики деп ойлойсуңар? Мотоцикл, мотопила, велосипед, гоночный машина. Видеону студияга! Баракелде, көрдүңөрбү? Булар генийлер, гений. Велосипедтин дөңгөлөгүнө кадимки пластик бутылкасын тыгып, мотоцикл кылып алып. Негизи бул окуя мындай болгон. Ата, мотоцикл алып берчи. Мото эмне? Секил. Мотоцикл эмне болсун? Велосипедим бар го. Мага мотоцикл жагып атат. Кой балам, кайдан айтпачы, мен андан көрө чай ич. О, let's go. Эми салыштыруу үчүн мотоциклдин үнүн уккула. Абалкин бул бала Тулпар Карагерди жазаган байкенин баласы. Сөздүн кыскасы let's go ичип алып, велосипед менен, мотоцикл менен let's go. А бизде кезекте Москва шаарына тартылган видео. Милиция кызматкерлери урларды, бандиттерди, каракчыларды кармап келген мен көп эле көргөм. Бирок мындайды биринчи көрөт. Да, Инстаграм вишло. Көрдүңөрбү? Эми бул байкуштарды эмнеге кармашы мүмкүн?
Куурчак театрынан костюм урдашкан го. Же түнкү оператордун жаңы маскировкасы. Булар жанагы час пик тасмасындагы Джеки Чан менен Крис Такер эптеп тапкан кийимдер менен. Бул көрүнүштү жакшылап изилдеп көрөлү. Биринчи вариант милиция кызматкерлеринин корпоративдик кечесине даярдануу. Экинчи вариант милиция кызматкерлери балдарына сюрприз кылалы деп алып бараткан кез. Жана үчүнчү вариант милиция кызматкерлеринин жаңы формасы. Дал ошондой жаңы форма. Ошондо булар майорлор, күрөң аю жана ак аю. Ал эми капитандар булар кашкырлар, полковник Шрек, ал эми генерал Арстандын кийимин кийет. А булар болсо омондор. Эми мону байкасаңар. Бул аюну баскандан дан эле милиция экенин билсек болот. Кыргызстанга ким жетсин? Кыргыздарга ким жетсин? Эмне болсо дагы тиги эки аюну эртерээк кой берди деп ишенебиз. Окуучулук күндөр кандай гана сонун. Элестетип эле 9-же же 10-чу класс мугалим сабакка кечигип атат. Эмне кылыш керек? Мына эшек ойнош керек. Жок, биз деле ойночубуз. Бирок эшикте. Тегерек кылып чийип алып, буларчы. Класстын ичинде ойноп атышат. Балким мектепке жаңы сабак киргизилген. Эшек ойну деген сабак. Же эшекология, эшек таануу, эшек тили. Анан бул балдар үй тапшырманы көрсөтүп атат. Ошондо класс 2 группага бөлүнүшкөн. Экинчи группа күтүп отурушат, а биринчи группа ойноп атат. Ким көпкө кармаса, ошол 5 адам. Достор, мага акыркы баланын секиргенин жакшы. Бул баланы жеңил атлетика боюнча олимпиадага жиберсек болчудай. Негизи бул чындап эле сабак болушу мүмкүн. Анткени мен бул балдардын чоңоюп, үйрөнүп жайлангандан кийинки видеосун таптым. Бирок бул таптакыр башка окуя. Манастын 7 осуятынын бири улуттар аралык ынтымак, достук жана кызматташтык деп аталат. Бизде ошол осуяттын негизине тартылган бир видео бар. Эч ким тааныбаган алып баруучу интервью алган. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү Алато программабызга биздин алыстан келген коногубуз Арабия мамлекетинен келген. Сауд Арабиясы, Коногубуз аты жөнү Абу Даби Хаби Хумиди. Абу Даби деген шаарда. Эми элестеп келе. Салам, атың ким? Жалалат, сен-кич? Ким барган? Ой, фантазияңа береке. Мейли эми коногун көрөлү, анан интервьюсуна көңүл бурат. Саламатсыз, куш келипсиз. Бирок журналист суроосун белги чектелет, тиги чет өлкөлүк жооп берип койду. Саламатчылык куш келдик дейт. Биздин Кыргызстан жактыбы деп сурайын деген. Кандай аба арасы, кандай немелери жакты сизге деген. Эмнеси? Аба арасы, кандай немелери жакты сизге деген. Аурасы? Же аурату? Аба ырайы болуш керек. Dan als verkeersbom je want er een tuur zo blijft zo. Бул эмне? Бул эмне? Араб тили ушундайбы эмне? Абу дейди буду бады. Оозуна ыппысык картөшкө салып алгандай. Жок. Бул деген 90-жылдардагы популярдуу болгон Eiffel 65 тобунун солисти. Эми колдорунун кыймылдаганын көрөлү. Менин үйүм жарылып, крышасы учуп кетти. Анан мен түп-түз бул жака келдим. Бул жака келатып, мунун да крышасы учуп кеткен. Боланталы. Мамлекет сиздерге эмнеси менен кызыктырды?
Tant pas quand tu dis au pied, je vois. Et pas on dit que la pépesse appellera du mieux. Так. Которому тили таптакыр башкача экен. Tant pas quand tu dis au pied, je vois. Et pas on dit que la pépesse appellera du mieux. Француз тили. Котормочусунда кырсасы учуп кетсе керек. Которуп берип коюп, мурдун казып атат. Вот так работает трактор у нас на работе, копает, раскапывает камни. Токтот, уютку калсын эртеңки. Ал эмне болсо ошо болсун. Эми мунун баарына таң калбай эле койсо болот. Анткени Галото маалымат программасын ашканада Костя Дзю алып бараткандан кийин башкасына сөз жок. Кетинен келген коногубуз аты жөнү Абу Даби Хабиб. Акырын айтарым, ашканада чай ичкиле. Достор, бул ой тобо долбоору болду. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо биздин дарекке жөнөттү. Чао. Салам достор. Барыбызды кичинекей кезде апабыз ар кандай уктатчу. Мисалы, уктат адам жум көзүңдү. Ал эми элестеткиле, эгерде моюнду уктатса. Ухта эшек ухта, баюшки. Ухта эшек ухта, баюшки. Баракелде. Бул бала гений. Элестеткиле, эшекти уктатат. Эшекти. А балким бул баланын апасы үчүн уктатчу. Ухта эшек ухта, баюшки. Уядан эмнени көрсөң, учканды ошону аласың. А эгерде бул видеого кичине музыка кошуп койсоң, анда шедевр. Элестеткиле, Шрек өзүнүн эшегин уктатып атат. Ухта эшек ухта, баюшки. Достор, эң кызыктуусу бул видеонун уландысы бар. Анан жатканда өлөтөс. Өмүрүндө биринчи жолу өз ролун мыкты аткарган супер актер эшекти көрөт. Бул эшекке Оскар бериш керек. Анан Ди Каприого да бериш керек. Так, Арнольд Шварценеггер Оскар элек, Джейсон Стэтхэмге бериш керек. А эгерде бул эшек биздин кээ бир кыргыз кинолоруна тартылганда, анда ошо кинолордун кассасы өлө көтөрүлмөк деп ойлойм. А эгерде бул видеого кичине спецэффект кошсо, анда экшн болуп калат. Кыскасы, үйүңөрдө балаңар уктабай атса, силер билесиңер эмне кылышты. Ар бир жигит аскерге барыш керек. Анан ал жактан отун аралаш керек. Жочун. Эмне кылып атасың, Ари? От алып атат, матапла ул жактанчы. Атам берип, оңдо атам менен булар. Жакшы от алдырышмайт экен да. Мына ол. От алдырып көрөлү эми бирөө життер, а? Кана. Патос качайт. Патос тарт кой. Болду, майда курат болду. Билем, аскерден көп нерсени үйрөнүп, бирок эки колду арааны от алдырыш. От алып атат, матапла ул жактанчы. Ошондо устун бир килтеги машина. Мунусу газ, мунусу подсос, а бул бала тормоз. Бирок мен бир нерсеге түшкөн жокмун. Болду, майда курат болду. Май айдап? Достор, эң таң калыштуусу ара от алды. Мен башында ойлогом, жөн эле жиндүү болуп атат деп. Эми, конечно, жиндүү болуп атат, бирок ара от алды. Достор, эми үннү уккула. Кадимки талагадагы трактор. Туугандар, биздин тулпар карагер дал ушинтип аталат. Достор, эгерде силер машинеңерди от алдыра албай атсаңар, анда силер бул балдарды чакыргыла. Ошондо силер машинеңерге рэп батл деген сөздү укканда дароо эле Эминем тартылган 8 миля тасмасын элестетет. Ал эми кийинки видеодон кийин Эминем, 50 Cent, Доктор Дре биякта эле калды. Мен көрөм сени, мен талкалайм сени. Сен билесиң мен ким? Мен сенин байкек, мен сенин тайкек. Давайте. This was a triumph. Мен сенин байкек, мен сенин тайкек. Бугин! Мен сенин байкек, мен сенин тайкек. Кандайча байкеңмин, анан тайкеңмин. Мен сенин байкек, мен сенин тайкек. То есть бул баланын байкеси, тайкеси, акасы, укасы бирле киши. Ал эми азыр татыктуу жооп. Ты как стрекоза и козел умрешь подо мной. Не стоит мне говорить, я здесь скрипуль со всей своей толпой. Булардын максаты эмне? Ушунчалык чын жүрөктөн күйгөн күйөрмандарды биринчи жолу көрүшүм. Бул кыздар биздин футбол курама командасына керек.
Билесиңер, эмнеге кыздар ушунчалык күйүп бышып атышат? Анткени Мен сенин байкек, мен сенин тайкек. Билесиңер достор, бул баланын үнү көп кинолорго так келет. Мен көрөм сени. Мен талкалаймын сени. Сен билесиң мен ким? Мен сенин байкек, мен сенин тайкек. Давайте. Рэперлер өзүн акынбыз дешет да. Билесиңби мен киммин? Мен сенин байкеңмин, тайкеңмин. Болбойт да. Кыскасы балдар, ушунда рэп батылдан көрөк, аскерге баргыла. Оталбы да матапла узактач. Вазир жакшы, хан жакшы, аял жакшы, эр жакшы. Элестек эле, сиз жумуштан айлык алып, бирок айлыктын баарын коротуп келдиңиз. Бирок үйгө келсеңиз, аялыңыз машинеңизди сүзүп таптыр. Билесиңер, мындай учурда эмне кылыш керек? 2, 3. 1, 2, 3. Эң туура чечим. Карагыла, кандай жырга батышат. Дүйнөдөгү эң позитивдүү үй бүлөдөгү уруш. Билбейм силерге кандай, лично мага жакты. Дагы жакшы бөтөлкө айнек эмес. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Бул деген сонунга. Байпагың каякта? Тамак быша элекпи? Пульт каякта? Кечирип каякка жүрөсүң? Намала келдиверим беле. Кыскасы бул уруш бүтпөйт. Кыскасы үй бүлөдө эч качан уруш болбосун. Болсо дагы үбөлүк, сүбөлүк, муштум, суштум колдонбой, бөтөлкө колдонгула. Достор, бул ой тобу долбоору болду. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N-Channel 7 каналына катталгыла. Силер ойлоп атасыңар да, жанагы Россиядагы плюс 100-500 Макска окшоп чыгарып алыптыр да, Ооба, ошо окшоп чыгарып алдык. Эмне? Силер эмне кылып атасыңар? Эмне кылып атасыңар? Еще раз. О, всем привет. Всем привет из Чикаго. Это Макс плюс 100-500. Всем кыргызам в Чикаго, да? Да, в Чикаго. И вообще и не только в Чикаго, по всему миру. Салам достор, биз силерди аябай сагындык. Муну эмесе биз эми ой тобону улантмакчыбыз. Кеттик. Азыр уюлдук телефондор чыккандан баштап бири-бирибизди табыш абдан оңой болуп калды. Үйгө келдиң, телефонуңду алып чыктың, чалдың, чыкты. Бирок мындай да адамдар бар экен. Наверное, дома никого нет. Ошондо бул мындай. Үйүнө келдиң, таш алдың, чаптың, чыктың. Бул экөөбүз биринчи жолу чаппапты. Эгерде биринчи жолу чаппаса, экинчи жолу чапканда чыкмак беле. Балким бул экөөбүз келип туруп чалса, чыккан жок. Анан ошондо сотка менен чапты. Эми ушунча болду, мындай кылса болмок. Наверное, дома никого нет. Кыскасы достор, бул видео Россияда тартылган. А биз кыргыздар антпейбиз да. Анткени бизде уюлдук телефон бар. Бирок бирдигибиз жок. Ильяс Абдыразаковдун жаным ай дегендерин билесиңер. Аны казак туугандарыбыз өзлөрүнө которуп урдап алышкан. Жанары оттай жанып, жүрегимде шоктай карып, сулууларды көргенимде жаным тага таппай калып, нананы. Эми көрсөк, Кытайларда ырдагандай ырдап жатышат. Жанары оттай жанып, шугунду шоктай карып, сулкади келмине, жаным тагы таппай калып, нананы. Жок. Алар которуп эле ошо ойдон ырдап баштаптыр. Кади келмине, жаным тагы таппай калып, нананы.
Бирок бул китайцтын кулагын жанагы байкебизде. Фил, ат, бука, зебра, эшек, горилла, динозавр, кит, ит, кой, мышык, тоок, уй, 2 торпогу менен, чочко 3 торпой менен, анан КамАЗ, пушка, танка тебелеп кетти. Кади келмине, жаным тагы тапай калып, нананей. Кыскасы достор, бул ырды тууралап койсок, момундай болуп калат экен. Жанары оттай жанып, шугулып, сишоктай карып, сулкади келмине, жаным тагы тапай калып, нананей. Жаным тагы тапай калып, нананей. 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 Кийинки видеону көрсөтүүдөн мурда бардык жаш балдарды экрандан алып кетүүнү суранмакчыбыз. Анткени бул видеодо катуу уруш, таймаш болмокчу. Иши кылса түшүнүңөр да. Алейкум, мен атым Нурали. Вот это мой соплер. Вот посмотри. Кечиресиздер. Баарыңар көрсөңүздөр болот экен. Мен деле ойлогом Нуралинин күчүн көрүп, чоң таймаш болот экен деп. Мен атым Нурали. Буттары ошондо 30 сантиметрге эле көтөрүлөт экен. Мен муну көрүп, кичинекей 2-класстын балдарын урушканын элестетип кеттим. Биздин көзүбүзгө момундай көрүнсө, бул балдардын оюнда бирок достор, силерге башында айткандай эле катуу уруш таймаш кылып көрөлү. Адаттагыдай эле кийинки видеону биринчи көрөлү. Кыргызстан Иордания 1-0. Көрдүңөрбү кандай сонун коз гол болду. Антон Землянюхин байкебизден. Бул видеону тамашалабайбыз. Чоң рахмат айтмакчыбыз Кыргызстан халыга. Кийинки видеону көрсөтүүдөн мурда майы кызматкерлеринин кызматын кыска жана нуска көрсөтмөкчүбүз. Эми бул видеону байкасаңар. Далеко, блядь. У нас сага уйлардында майы кызматкерлери болот экен. Майы эмес, муй кызматкери. Ошондо бул байкебиз жол эрежесин бузган уйларды оптом кармап стоянкага алып барып атат. Муй кызматкерлеринин ою боюнча бул уй Lexus, бул уй Mercedes, бул уй Tico. Элестеткиле, уйлардыкы муй, койлордукы нки, аттардыкы май. Май мамлекеттик аттар инспекциясы. Достор, түшүндүм. Бул байкебиз ким экен? Ладно, бегать не можешь. Стрелять не можешь. Ну, Аракет кылып атам. арыктар тоо кошуп чукап жатат, сен болсо эмне? Чечек по изображению, конечно. Мен оюнча бул видео ошол аттестациядан кийин. Достор, бул ой тобо долбоору болду. Биз менен болгонуңуздарга чоң рахмат. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла
жана N Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеолор болсо, ушул дарекке жибергиле. Öyle, ey mon kim jastı ey? Tova, kim jastılar ey monlardı? Салам достор. Баарыбыз эле лотерея ойногонбуз. Мисалы мен деле ойногом. 4-5 жолу. Бирок эч нерсе уткан эмесмин. А көрсөм утса болот экен. А билесиңер канча? Кашкалдактан болом, атым Муктар. Кече үй бүлөлүк лотодон жалгыз акыркы акчама битте лотерея алып, мына хатымды утуп алдым. Силер да ойноңуздар, утуңуздар. Стоп. Мен эмне утуп алдым? Мына хатымды утуп алдым. Вау. Мен үйлөнгөнүн кыстапай жүрсө элдер лотереядан утуп алышат экен. Мен ойлогом, лотереядан акча, машина, эмерек, телевизор утуп алат деп. Көрсө? Мына хатымды утуп алдым. Достор, эми видеонун баш жагына келебиз. Биринчиден байкебиз Кашкалдактан болот экен, аты Муктар. Каяктан экенин айтпаса деле буну бул сөздөн билсе болот. Битте лотерея алып. Эң кызыктуусу мен башында эч байкаган жокмун, артында. Мына хатымды утуп алдым. Мен моюнча видео мынтип башталыш керек. Грандиозный розыгрыш лотереи прошел в прямом эфире 31 декабря. В новогоднюю ночь счастливчиками стали сразу 20 тысяч человек. Жалгыз акыркы акчама битте лотерея алып, мына хатымды утуп алдым. Мына кыздарга кеңеш. Баарыңар эле карьера түзөм, шашпай турмушка чыгам дейсиңер. Жүрө бергиле ошо. Анан 40-50 жашка келгениңерде силерди битте лотерея алып эле элдер утуп алышты. Битте лотерея алып, мына хатымды утуп алдым. Ошондо лотерея менен акча, эмерек, машина утсаң, а лотерея менен аял утуп алсаң болот. Ал эми азыр балдарга кеңеш. Свадьба, кортежде акча коротпой эле битте лотерея алып утуп алгыла. Кеттим лотерея алганы. Жануарлар жөнүндө видеолор абдан кызыктуу. Ал эми кийинки видео жануарлардын оор тагдыры жөнүндө. Капталды. Точно көрө. Бар капталды. Чынне бул байкуш эшеги эмне кылды болду экен? Эмне мынча күнөө кылды экен? Түшүндүм. А балким башында бул машинаны бул эшек тартып келет. Анан эшек чарчап калып, эми машина эшекти тартып барат. А балким бул эшек баягы акылдуу эшек. Уктуп аткан жерден байкушту тургузуп алып сүйрөп кетти. А достор, билесиңер, бир убактарда Кыргызстанда эшектер жок болуп кеткен. Ошондо Кыргызстанда 3 эле эшек калыптыр. Биринчиси акылдуу эшек, экинчиси ушул эшек, үчүнчүсү Агорго Ситиде такай. Тамаша, эки утарым бар. Эми бул табышмактын жообун мен точно таптым окшойт. А балким бул эшек спортсмен. Рокки кино тасмасындагыдай. Эшек жакында чоң рингке чыгат. Ошон үчүн эси башыктырып атат. Кыскасы достор, эшегиңер эми баспай калсам мондай кылгыла. Лотерея алып, мына хатымды утуп алдым. Достор, кийинки видеобуз кыска жана нуска болмокчу. Бодибилдинг деген сөздү баарыбыз эле билебиз. Шкафта мучкан балдар жөнүндө. Кечиресиздер, адашып турмун. Шкаф тумучка амбал эмес, гардеробчик фанера дрыш жөнүндө. Эми өзүм деле арыкмын, бирок мен мындай кылбайм. Достор, эми түшүнөм, конкурс Мистер 2014 экен. Бирок мындай эмне кереги бар? Достор, бул балдар заводдон жаңы эле чыгып, Масловый. Байкадыңарбы, арасында бир патриот бала бар экен. Кыргызстанның ушинтип патриот болуп эле койгула. Андан көрөк достор, кичине шаарга чыгып көчө шыпырсаңар көп пайда алып келесиңер. Туугандар, менин оюмча музыканы туура эмес коюп алышкан. А балким бул балдар башка жерде иштейт. Шылса түшүндүңөр. Бизге мындайдын кереги жок. Андан көрө лотерея аял утуп алгыла. 4 жыл мурун мен бир ырчыны байкагам. Анын видеолорунда мен ой пикирлерин калтырып жүрчүмүн. Эми кыялдарым орунда алып камерага да айтканга жеттим.
чыргабай турайын, бирок айтып сөздөр көп. Ошондуктан биринчи видеону көрөлү. Yo, gangsta shit. Hazır başla. Party girls don't get hurt, can't feel anything. Dostlar уланда. Менин оюмча видео мындай башталган. Не кылсам? Актан! Ой. Короче, клип тартыш керек болуп атат. Бошсуң? Бош. Камера бар? Телефонду коет да. Болот, жүр кеттик. Примерно ушундай да. Достар, эми могу жерин байкасаңар, менин оюмча бул жерде режиссер момундай сөз айтты. Элон, ушинтип жата бересиң, андан көрө бутун кыймылдатсаң болот. Молодец. Эми достар, рэперге кезек берели. Просто дай мне шанс вернуть момент изящный наш назад, где купались в облаках, где наш мир менял закат. Ух ты! Көрдүңөрбү, Эминем жанында да турбайт. Менин оюмча бул бала рэп окубай эле акыя айтып атат. Акыя. Ойлогом, рэпти мен эле жаман окуйм деп. Башынан аягына чейин видеону байкасаңар, байкуш куздар араң эле жүрөт. Party girls don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. Эң барынан бул кызга менин боорум ооруду. This was a triumph. Курсак ачты. Жада калсам могу жериң карасаңар, кыз бирдеме деп атат. Биз бул клипке тартылып уят болгон жокпузбу? Болор, болду да. Отура берчи. Бали, качан бүтөт кашпар. Мотарчокты жаткыра чапса. Иши акча берсе эле кетет элем. Башым, кече ичпей эле койбой. Мода за. Көрсө бул видеону профессионалдар тартыптыр. Когда работаешь с профессиональным режиссером, это дается очень легко. Очень интересно, да. Golden Boy, Elon, мен сенин тайкең ошо үчөө чогулса бир сонун топ болот. Достор, бул бирлер, башкаларын угсаңар оң коңурдон кетесиңер. Достор, бул Ойтобо долбоор болду. Менин атым Азык. Бизге класс басып, пикир жазып жана N-Channel 7 каналына катталып, кызыктуу видеоңор болсо ушул дарекке жибериңиздер. Я не знаю еще какие-то названия, я просто пробую. Я пробую все. А так я тихо. Ассаламу алейкум. Достор, азыр интернет блоктарында үй шартында веб-камерага ырдап жылдыз болгондор аз эмес. Кийинки видео ошондой ырчы жөнүндө болмокчу. Бирок алгач видеону көрсөтпөстөн үнүн гана угуп көрөлү. Үнү жактыбы? Мага дагы жакты. Үнүңө береке. Эми видеонун өзүн көрөлү. Артында бийчиси менен турбайбы? Биздин эстрада ырчылары сыяктуу. Карагылачы кандай берилип бийлеп атат. Илгери өткөн заманда бир ырчы кыз болуптур. Ал кыз күнүгө кеч киргенде бир убакта бир эле ырды кырдай берчү. Bir үй-бүлөдөн bir жылдыз чыкканы жакшы деп ойлочу. Бирок ушул жерден жамак бүтөт. Анткени бул кыздын ырдаганынан ашып түшкөн иниси бар.
Достор, ең қызығы инisi эжесін 5 қолдай біледі. Қачан, қайсы уақытта қантип ұрдай башташындағы біледі. Баланың даярдан тұрғанын қарағылачай. Керек болса қайғында қандай ырғақ бар екенін жаттап алған. Анысын кейінгі жерінен білсе болады. Біздің ұршы жылдыздардың артындағы бишілерге қайрылу. Мына көрдіңер қандай билеш керек. Ертерек ойланбасаңдар өмір бойы ұршының артында билеп жүріп өтесіңдер. Андан көрі білекті төгілудағы ұршылардан ашып түшкілі. Ансы Қытайлар көп. Ой, ұршылар көп. Қытайлар тілі көп. Қысқасы. Кейінгі видеосы Орусияда тартылған. Ал видео болса Милисавайка жөнінде. Өзіңерді түсіндіңер оқшайды. Байкерес қара-қора үстінен бензин шашып отыр. Жоқ қылыш үшін. Негізі кім қораусына қара-қора өстіріп қарамалса, милисиялар ұшында айлап қалады. Көлдік қатары жүрегім орып кетті. Достар, артында тұрған екі байкені қарақыла. Тағдырына тарынғандар тұршақ қо. Нерв болып тамек чегіп. Сыяғы ұшылардың қорасынан табылған қара-қорай қо. Байке, жөліне қойчай. Араңыз түргеміз күні түні сұрақ. Емне, мен қорам сілерге егін талауым не? Жоқ әкесі, отмен ойнамаңыз. Чөптің анты бар, уа болады. Жоқ, өрттен деді ме, өрттен. Мейлі байке, біріне соғысы өзіңізден көріңіз. Достар, анданар көрелі, не оқ кетеді екен. Тіге екі байкенің қарғышы тамай тиет екен. Байқадыңар қандай соққы болды. Милиция байкенің мұнда шайқанда кіріш жастайып кетті. Анам бұл бойды да біреуін емгейін жеген. Байқұштар чөптің үрінін алып келіп отырғызу, бағып, ептеп чоң айтса, ана милиция байке келіп, барын қиып, өртті атса. Жо, милисаныққа өртті оққан тура әлі, бірақ емгеген жеген тура емес. Бірақ тура әлі. Ашондықтан менің бір гөлдік досым айтқандай, чөпті теппегілі. Чөп сен тепсі жаған бол. Кішінеке балдар емне қылсадағы күлкілі ола бер. Анда мәсе кейінгі видеоға назар салғы. Машинеде музыка шықса, кішінеке балдардың реакциясы. Мына, түнгі клубта төрелген балдар. Негізі клубта ұшындайлы, ешкімді көзге албай билей өшеді. Бұл балдар деген Атай Өмірзақовтың командасы Тумар Кайыр тобы кішінекей кезінде. Достар, байқадыңдар, бір бала кетіп қалды. Атай Өмірзақов. Бұл кішінеге балдарды көріп, мен тамаша лигасынан бір тамаша еске келді. Ош шарындағы дискотека. Эми Бишкектегі дискотека. Жана шындай еле, Москвадағы дискотека. Ал имазы музыкамен ойнап көрбейлі, бе? Диджей, біздің музыканы не қойчу? Іші қылса бұл балдар барын әлі жырғай бөтшідей. Ай балдар, ата-енеңер келді. Ай балдар, ата-енеңер кетті. Балдар, сілер шайлаған партия жеңді. Сілер шайлаған партия ұтылып қалды. Сөздің қысқасы бұл балдарға бар еді. Балалық ұшынысы менен керемет та. Достар, кейінгі видео телефон менен клип тартқандар жөнінде. Қандайсың? Қайырдасың? Парктамын. Парктың қайырындасың? Помнишь, там где фоткались? Да, помню. А ты с кем там? Я с девушкой. Ладно, давай-то. Нұрбек? Қандайсың? А где девушка? Где девушка? Таштап кет. Так, стоп. Көрсеңдер достар, бұлар телефон менен мүнтіп сөйлесіп екен. Ауазық. Қандай, жақсы? Жақсы. Не қотасың? Жаңа ойтобы тартып отқам. Мен де тартып отпаймын. Сен де тартып. Сен жатасың. Бүгін сенікі де. Давай. Ушындай болмақ біл. Айбалдар кичине оқшош турбайсыңар бі. Улан тағыз. Где девушка? Где девушка? Таштап кет. Туалетке. Қызы қолдан тұрып туалетке читап салған.
Эмне деген суроо эми? Эмне деген суроо? Кызым таштап кетти. Каяка? Башыңа тийген таяка. Достор, эми оператордун тартып акканын карагыла. Меники да таштап кетти. Жаман болсо тиядыш. Акырын келип коюп койду, анан кетип калды. Жаман болсо тиядыш. Экөө ушинтип кейип атканына караганда булардын сүйгөнү бир. Болду эми, кайгырбагыла. Силердин да көчөгө күн тиет. О, мына. Оператор келди. Месса. Жөнүнө келип акча берип. Бул деген булардын продюсери турбайбы? Мейле, бүгүнкү эмгек акыңар, кечинде той барабыз. Эми андан ары көрөлү. Чем девушки есть папка. Эмне? Чем девушки есть папка. Кандай? Чем девушки есть папка. Зачем девушки, если есть бабки? Ошо да, кыздардын эмне кереги бар? Кемпирлер жетет буларга. Воу. Бул эмне эми? Бул бала фитнес-клубда иштейт. Жок. Күн ысыкка тердеп кетти. Анан желди ачат. Ал эми кийинки кыймылы мени өлтүрдү. Ай болуп жаралып, күн чыкты күн болуп. Түшүндүңөрбү? Атайын эффект кошобуз. Ай болуп жаралып, күн чыкты күн болуп. Азыр бегиш ырдап берет. Бегиш. О, ну-ка там спой. Жылмайып жарқырап ысык баратам достор менен көлгөсүп. Мына сага бурулуш. Назык бул жашоо бийик маанай менен кызык. Бегиш деген көрсө өзү турбайбы? Коем, болдугула. Күн деле силерден уялып, жана эле кирип кеткен. Силер дагы кеткиле. Ай чыкты, ай болуп жаралып. Ал эми калып калган баланын турганы кимди эске салып атат, я? Достор, бул ой тобо долбоор болду. Менин атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N Channel 7 каналына катталгыла. Жана ошондой эле эң кызыктуу видеолор болсо биздин дарекке жибергиле. Достор, көрөрмандар, бизди көрүп аткан көрөрмандар, аягында айтып кетчү нерсе, сиздердин салымыңарга, советиңерге рахмат. Мирбек Атабеков деле секас го? Ооба, секас Мирбек Атабеков деле симпатичный, красавчик. Ассаламу алейкум достор. Баарыбыз эле Жүргөмүш адам киносун көргөн. Эми жана Человек-паук. Ал кинону көргөндөн кийин баарыбыз Человек-паук болгубуз келчү. Ооба, мен дагы Голливудта гана эмес, бизде Кыргызстанда Жүргөмүш адамдар пайда болду. Достор, ала тоо аянты ушинтип уят болуп эле койбойбу. Байкасаңар, мага бир идея келди. Дагы бир нерсени байкасаңар, бул бала эми эмне кылып атат? Түшүндүм. Бул бала Жүргөмүш адамга бир сыйкырдуу күч берип атат. Так, стоп. Экинчи бала Жүргөмүш адам эмески? Жакшылап карасаңар. Ана ким кошор? Топ-туура. Панда. Бирок бул дагы жалкоо панда экен. А балким бул панда кызыктуу жерде иштейт. Достор, дагы жакшылап байкасаңар, бул жагында тырмышып чыгып атышат, нар жагында бир кыз жөнтүрүп эле секирип атат, бир жагында бир бала арты менен басып кетат. Табышмактуу эмеспи? А балким мунун баарын бөтөн планеталыктар башкарып атат. Эң кызыктуусу достор, бул видеону артынан түрдүрүп койсок, жанагы бала Супермен болуп калат экен. Райл, Двайл, Тысл.
райл, двайл, тырс деп баарыбыз ойночубуз. Кагаз кудук кайчы. Ким утулса башка чер. Азыр ошондой оюнду көрөлү. Эстедиңерби кимден үйрөнгөн? 1, 2, 3. Чачы жок таз байке, анан бир кызыл футболкачан бала ойноп атат. Бирок түшүнгөн жок. Эмне кызыл футболкачан бала кечкеле утула береби? Жок, бир жолу утту, бирок бир эле жолу. Түшүндүм. 4 жолу башын тосуп бер, анан бир жолу алака менен башка шапалак. Кагаз кудук кайчы болсо мындай эле, коздук үчүн. Байкадыңарбы? Таз баш байке кимге окшош экен? Таш чайнар байке. Жок ай. Эгерде таш чайнар байке болгондо, анда биринчи черткенде эле тиги бала оң косунан кетмек. Уландысын көрөлү. Санадыңарбы? 7 жолу утулду. 7 жолу. Ушуган жакшылык болсун. Бирок шапалак жакшы тийди. 7 өлчөп бирге истеген ушу. Же булар жумуш бүткөндөн кийин акча бөлүшүп атабы? Жо эми бөлмө дүкөндүн же кафенин бир бурчуна окшош экен да. Эми уккула. Гражданина, так не делай, так делай. А то сотрясение получишь. Эми ага жеткирип эле сатап калдысың. Дегеле жанындагылар хохма экен. Бирөө бер жакта видеого тартып атса, бирөө ар жакта тамеки тартып атат. А бер жакка досу азап тартып атат. Же четтегилер эмне кезек күтүп атча. Эми фантазияны ойготсок, сонун видео болчудай. Элестеткиле, Шоро компаниясы Coca-Cola'нын сазайын берип атат. Я стою здесь, чтобы доказать тому, что Шоро — это сила. Кандай жакшы. Бирок балага боор-моор окканда ситуациядан сонун чыгып кетти. Эки жолу балчайта чапты дагы, болду, ойнойн деп койду. Азамат башында эле ушунус керек болчу. А Тазбайга тойбой калды. Байке кой, жинди кылып бүтүрбөй болдуң тиги баланы. Иши кылса кырсык болуп кетелекте, эртерээк бүткөнү жакшы болду. Кийинки видеобуз төө ашуудагы прикол деп аталат экен. Кыш, бирок төө ашууда эч кимди кыш менен таң калтыра албайсың. Улантабыз. Моллар машинеге чыгып алганбы? Ооба, андан да кышында анан машиненин алдына. Жойму шопур кантип айдап баратат? Менимче булар машинеге батпай калды. Ичи толтура киши, жада калса багажда. Жок, бул деген төө ашууда. Демек булар каяк туп-туура достор. Таластык. Бир гана таластыктар кышында машиненин үстүнө чыгып сейилдешет. Мейлдечи, бирок башына бир нерсени байкадыңарбы? Бул эки же эмне кылып жүрөт буяк? Бирөөнүн колунда чака, бирөөнүкүндө чүпүрөк. Уй саппы, абрикос сатыппы, акыя айтышыппы? Туура, акыя айтышып. Айнаш сатат абрикос, меники болсо чүпүрөк. Абрикосу өтпөсө, айнаш андай өкүрөт. Акыя, 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 акыя. Деп койсун. Кыштын кыран чилдесинде, талаада. Балким адамдарды коркуткан көрүнчүлөр. Боомдо кызыл көйнөк жөн төө ашууда кызыл чүпүрөк жөн Балким булардын тиги таластыктар менен байланышы бардыр. Аялым, ушул жака туруп тур, мен азыр мактанып келе калайын. Жок болсо, балдар бизди ала кеткилечи. Орун жок. Иши кылса кыздар балдар кышында ушундай нерселерди кылбагыла. Антпесе таластыкты туурайын деп карганын буту сыныптыр болосуң. Кийинки видеодо чыныгы сүйүү жөнүндө ырдалат. Айта кетчү нерсе, видео башталганда жаш балдарды алып кетиле. Же болбосо үндү кичейт болду. Go motherfucking, let's go. Let's go.
Оштодогу жаңы стилби. Элестек келем, бардык кырлар ушинтип башталса. Эми башталышына караганда жиндиче видеого деп ойлосом. Жакшы эле келатышат азаматтар. Хочешь, я полы помою, беш бармак сварю. Мактаган ырчы тойдун арайын бузат. Полунду жууп берем, беш бармак сварю дейт. Күйөөсүн тарынтып алган келиндин ыры. Хочешь, я полы помою, беш бармак сварю. Дом построю, новую звезду открою. Мерседес алып берем, ашк үчүн берем. Чыныгы сүй дедим го, баарына даяр экен. Эми туугандар, даярдангыла. Засыпачы, осы көлүм засыпачы. Засыпачы, осы көлүм засыпачы. Кандайча сасыбачы? Сүйгөнү бирөөгө даттанып аткан. Эми сасыбачы деп коёшок го. Ай, кыз кишиге мынтип айткан адептүүлүккө жатпайт. Эми сүйгөнү болгондон кийин кыз да. Жемне мен бир нерсени билбейм. Мейли уланта береличи. Десядара сатып алчы, акчасын берем. Жок. Байкуш кызын ойлоп аткан турбайбы? Кам көрүп дегендей. Айланайын, базарыңа мен чыгайын, картошкаңды мен сактайын, я тебя люблю. Мынча жагымдуу. Сүйгөнү үчүн картошкасын сатып берет. Көрсө сүйгөнү базарда иштейт турбайбы? Байкуш күнү түн иштесе керек. Тынбай, мончого да барбай. Анан сасыйт да. Түз бассаңчы, осы көлүп түз бассаңчы, андай эмес мындай басчы, я тебя люблю. Чыдабай кеттим. Бул эмне деген шумдук амай? Ошондо эмне булардын сүйгөнү пол жуганды билбейт, беш бармак жасай албайт, сасы картошка сатат, анан буту кыйшыгы. Ой, өзлөрүчү. Кой, антпей эле кой, тамашанды кой. Бул эмне? Кыскасы балдар ушинтип кыйратып сүйбөй эле койгула. Бирок ырдаганыңар жакты. Достор, бул ой тобо долбоор болду. Менин атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана N Channel 7 каналына катталгыла. Кош. Достор, жазган пикирлериңер жагып атат. Силерден кызыктуу видеолор болсо, биздин Дарекке жиберип койгула, Аябай ыраазы болот элем. Чын.